Суфист деген бул мындай да, адамда дене бар. Тело. Адамда акыл бар, адамда жүрөк бар да. Үч нерсе толук бул, адам толук болот. Эгерде адамдын акылы жок болсо, аны гэлдир, жинди дейбиз, дөпөрөс дейбиз, адам эмес. Адам руху жок болсо өлүк, аны маркум дейт. Жан чыгып келсе сразу маркум деп айтабыз да. Ошол сыяктуу адамдын мусулманчылыгы толук болуш үчүн үч нерсе толук болуш керек адамда. Адамда фыкых болуш керек, шарият өкүмдөрү. Бул кантип турат, кантип отурат, кантип жыгылат, кантип намаз окуйт, кантип орозо кармайт. Айтор адамдын денесинин кыймыл аракетин түшүндүргөн жол жоболор булар фыкых аркылуу билинет, шарият. Биз ошол боюнча Абу Ханифа карманабыз. Экинчиси адамдын акыл эси. Адамдын акыл эси болуш, ошол сыяктуу бизде акыйда деген түшүнүк бар. Бул кантип Кудайды тааныйбыз, кантип ааламды тааныйбыз, бул дүйнөдө болуп аткан нерселер биздин көз караш кандай болуш керек, ыйман акыйда маселеси. Биз бул боюнча Ахлү-Сүннат вал Жамаат Матурид акыйданы карманабыз. Үчүнчүсү биздин эмебиз, адеп, ахлак, бул деген адамдын жүрөгү сыяктуу маселе. Бул биз мисалы үчүн кантип сабырдуу болобуз, кантип каниеттүү болобуз, кантип шүгүр келтиребиз. Айтор, адамгерчилик сыпаттарды ала турган бул тасаввуф деген менен билинет да, бул жүрүш туруш эрежелери деген. Үч нерсе толук болгондо адамдын мусулманчылыгы көркөм болот. Адам көргөндө ыраазы боло турган болот. Үчөөнүн бирөө кемип калса, жана кемтиктей болуп тура берет да. Мисалы үчүн кээ бир мусулмандар көрөсүн, ошондой мусулман болгон келбейт да. Вроде бы жакшы эле мусулман, бирок андай анткени анда үчөөнүн бирөө кем. Үчөө баланс болгондо адам ошондой көркүнө чыгат да, аябайчы. Көрдүңөрбү? Кээде карасам бир мусулмандар мактанчаак башка болот, тасаввуф аз мында деген сөз да. Адеп ахлакында сүлүк, зух жок деген сөз да. Бул түп ошол. Бирок азыр барып отуруп тасаввуф деген ошондон сырткары өзүнүн демесин жоготуп туруп башка жака өтүп кетти да. Тасаввуф дегенде өзүнчө бир школа катары калыптанып, адамдардын акчасын жеш керек, урдаш керек, адамдар түшүнбөгөн жомокторду сүйлөш керек болуп өзүнчө бир мындай школага айланып кеткен тасаввуф бул туура эмес тасаввуф. Негизги тасаввуф бул жакшы. Салафи туугандар тасаввуфту жаман көргөнү, ошол жана бузулуп кеткен жолдогун жаман көрөт да. Мисалы үчүн аалымдар өздөрүн пайгамбар катары сезип алган, мен урматтагыла, сыйлагыла, менин колум өпкүлө, мен бата кылсам дуам кабыл болот деп, чөт эле өздөрү пайгамбар Кудай сезип алгандар бар да. Муну айтабыз, башы оорутпа деп айтабыз. Туркияда ушундай бар, Мисирде бар, арабтарда бар. Ага биз да каршыбыз ал тасаввуфка. Чыныгы суфизм, тасаввуф бул жакшы маселе. Мына ушуну ажырата албайт адамдарчы. Тасаввуф жаман дейт, жанагын айтып аткан элдер алып туруп, муну жакшы тасаввуфка да жаман дей берет да. Бизде такыбачылык, келин-балдарга жардам берген, ошол айтылып аткан шаят камал кылганга үндөйт да. Бул деген кичипейилдүүлүк, бул деген адамдарга жакшы жардам берүү деген сөз да. Ана ошол нерсе жок bizde. Азыр мисалы үчүн карагыла, көптөгөн жамааттар бар, салафилер бар, нуржулар бар, хизбуттар бар, ихвандар бардыгы бар да. Неге Куран бирөө, китеп бирөө, пайгамбар бирөө ар башкабыз дегенде, жанагы үчөөнү мындай тең салмак алып кете албай калган деген сөз да. Үчөөнүн бирөө бар, бирөө экөө жок, же экөө бар, бирөө жок. Же үчөө тең бар, үчөө тең 100дөн эмес, 50-50дөн болуп калган. Айтор ушундай да пропорциясы жоготкондо мындай жамааттар пайда болуп кете берет да. Так биз бир эле пайгамбар, бир үммөтпүз да барды. Неге? Үчөө чогуу кеткенде чогуу кетишибиз керек эле бизчи. Үчөө чогуу кетпей калгандан кийин мындай жамаат ал эмес жаңы диндер пайда болуп кетет да. Мисалы үчүн жаңы диндердин пайда болуусунун бир себептеринин бири ошол пайгамбарларды пайгамбарлык макамдан жогорку макам берип коюу менен болот да. Иса пайгамбар алейхиссалам Кудай эмес да, пайгамбар да. Бирок муну өтө урматтагандан буга пайгамбарлык сыпат эмес, кудайлык сыпаттарды ыйгарып коюшу дагы Кудайдын баласы деп жаңа дин пайда болуп кетип калды. Азан айтты уктанга айткан жок. Ана ошон үчүн мындай бир илим менен кетиш керек деген сөз ар бир нерсеничи мындай угуп аяктан уккан бияктан уккан менен кеткенге болбойт да. Дин өзү жеңил нерсе. Динде кыйынчылык жок, бирок ошону туура билген булактан алганды үйрөнүшүбүз керек бизчи. Анан бизге таксыр айтып аткандай ар ким аяктан биякта үйрөнүп келип ачык-ачык айта алышпайт. Мисалы үчүн карагыла, мен Абдушүкүр ажы, Максат ажы, биздеги эми чоң деген молдолор деген биздин сабактардын баардыгы ачык, дайыма камера менен турат да. Бул элге рыя кылып мактанган чарчап деле бүттүк мындан. Просто эмне үчүн биздин илимибизде жашыра турган нерсе жок, таразага салдык деген сөз да. Башкалар бекинишет бар, билесиңерби? Бекинип айтат, жашырып айтпагында мына бучурайт, эмне үчүн? Биякта бир нерсе бар деген сөз да. Эгерде мен ката айтсам, алымдар айтышсын, оңдойын айтышат. Молдо Саур айтат, Молдо Хабибулла айтат, Молдо Газдамыл айтат. Оңдоп турат менин дагы. Биз инсанбыз да, кемчилик кетиребиз сөз түрдө. Ошого биз товарыбыз ачык биздики. Көрдүңөр туугандарым. Башкалардыкы жабык товарлары. Акыйкат таптым дейт, сону сүйлөйт, алар ашып кеткен дейт. Квартирага отуруп бужурап бир нерсени сүйлөп, аларды ката дей берет.
Ayt, оңдо келип ayt мага түшүндүр. Аят хадистен ayt, мен макул болоюн ошого деген сөз да. Ошон үчүн жана мисалы үчүн мындай биз Кудайга сыйынганда карагыла. Кудайды сүйүү, жакшы көрүү. Кудайдан үмүт кылуу, анан Кудайдан коркуу. Коркуу, үмүт кылуу, сүйүү үчөө чогуу болгондо ибадат көркүнө чыгат да. Кээ бир жамааттар бар, Кудайдан коркуп эле турат, бирок Кудайга сүйүү жок, үмүт кылуу жок. Бирөөлөр бар, үмүт эле кылат да. Кудайым кечирет, иншалла Кудайым кечирет дейт. Аларда үмүт эле бар да, бирок аларда коркуу жок, сүйүү жок. А бирөөлөрдө сүйүү эле бар, үмүт дагы жок, коркуу дагы жок. Андай болот. Кудайдан коркуу, Кудайды сүйүү, андан үмүт кылуу, үчөө бирин-бирин толуктап турганда адамдын мусулманчылыгы көркүнө чыгат да. Биз ошого аракет кылабыз, ошон үчүн мүмкүн болушунча. Адамдар айтып келип, мисалы адамдар бар, сөз жамаатка кошулуш керекпи, бияка кошулуш керекпи? Жамаатка кошулуш кереги жок. Биз мусулман болушубуз керек. Жолубуз бар биздики. Илим жолунда кетип атабыз деген сөз да. Туура, биз Ханафи мазхаб карманаган экен, ал школа катарында кетет, адамды айтып бергенсе. А бирок негизинен кайсы маселе? Ушул 3 багытты алып кетиш керек деген сөз да. Биз радикал болуп кетпейбиз. Биз адамдарды касиеттүү кылып жибербейбиз. Бирок адамдар тебелеп дагы жибербейбиз. Баары да өз ордунда кетиш керек деген сөз.